Элибизде искусство адамдары аябай көп. Комузчулары, жазуучулары, ырчылары, бийчилери, ырчылары деп биякта карап койсом болчу да, Дал ошондой эл таланттарынын бири, мындайча айтканда экөөсү десек болот. Бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттардын ээси Элеман менен Чолпон. Кутмандаңыздар менен. Маанайыңыздар жакшыбы? Эң сонуш. Мынакей интернет баракчаларындагы мындайча айтканда жылдыздар десек болот. Себеп дегенде дүйнөлүк чыгармаларды кыргызчага айландырып, бардыгына аткарышып, атактуу болушууда. Андыктан биз дагы түз эфирде алар менен баарлашалы деп чечтик. Кантип ушул атактуулукка жетип келдиңиздер? Эмнен биринчи кадам эмне болду эле? Биринчи кадам бул кандай десем, Чолпон Деспаситону чыгарып коюптур интернетке чертип туруп. Баягы кызыл халаттын ролунда, жеңенин ролунда деп популярдуу болуп кетпеди. Негизи ойдо жок эле чыккан видео болчу. Ойдо жок эле. Анан кийин ошол аябай эл арасында талкууга алып келип, андан кийин Чолпон экөөбүз концертте отуруп эле, концертте репетиция убагында отуруп эле ошо Анжанский полканы черттик. Андан жана орусча операциядагы саундтректерди чертип, анан кийин Чолпон жүктөп коюптур. Анан кийин аябай элдер аябай коштоп, сүрөп, жакшы кабыл алып, кеңештерин айтып, дагы чыгарып турсаңар деп анан ошентип эле жүрүп отуруп. Ошондо жөн эле өзүңүздүн баракчаңызга жүктөдүңүз же болбосо бир популярный страничкага жүктөдүңөрбү? Мен өзүмдүн баракчамда да жүктөө эмес, мен өзүмдүн таанышым менен бөлүшкөн болчумун. Өзүм видео тартып, анан биринчи жолдошума көрсөттүм да, көрсөтсөм, аябай сонун болуптур, жүктөп кой деди да. Мен уялдым бир чети өзүм, халатчан, жолукчан болсом, айылда келин болуп жүргөн кезим болчу да. Анан жолдошум аябай жагып, жолдошум мени ошого түрткү болду да. Анан жолдошумдун айтуусу боюнча таанышыма жүктөп, анан кийин ошол таанышымдын баракчасында аябай популярдуу талкууга алып келип, анан эл дагы жүктөгүлө деп сурана башташты. Ошондон улам Элеман экөөбүз биргеликте ар бир концерт сайын эле ушинтип негизи ар кандай окулуктуу чыгармаларды ойноп машыга беребиз да. Анан ошондон улам эле кел видео тартып жүктөй берели, элге жагып атат, эл суранып атат деп ошондон улам ойной баштаганбыз. Сен да бир күнү бөлүшүп кой, жакшы видеолорду. Кантсе да сен алдыңкы ондукка киресиң, мен билем. Негизи ушундай хом видеолор Америкада абдан мындай мурда популярдуу болсо, Кыргызстанга бул нерсе келгени чынында абдан сүйүндүрөт. Эмне дегенде элден чыккан сиздерге окшогон таланттар өзүнү элге таанытып, өзүнүн эмгегин элге тааныткан, бул да абдан сонун нерсе. Азыр мен сурансам болобу ошо Деспаситону ошо жерде аткарып бергенге? Сен Деспаситодон таза элексиңби? Комуз менен бул өзгөчө болсо керек, Балким. Келиңиздер чой көрөлү.
Болчалар болсун. Эң сонун болду, мыкты номер. Чындыгында дүйнөлүк чыгармаларды кыргызчага аралаштырып, кыргызча чыгармаларды кайра аралаштырып, мындайча айтканда микс жаратуу менен оюмча ар бир адамдын колунан келе бербейт. Азыр өкүнүп атам, ушу жаш кезимен баштап комузду үйрөнүп алсам болду. Жок, оригиналдан дагы комуздан мындай Өзгөчө чыгат. өзгөчө чыгат экен. Рахат алып эле отурдук. Рахмат сиздерге чоң, ушинтип сонун чыгармаларды комуз менен бизге бергениңиздер үчүн. Комуз менен ордогонга эмне жетсин. Бул жерде биздин коногубуз да бар окшойт, домбура. Казак элинин улуттук аспаптарынын бири. Домбура менен да кандайдыр бир ойнойсуздарбы, музыка ойнойсуздарбы? Домбура менен буга чейин ошо Бордош эл казак туугандардын дагы чыгармаларын ойноп келебиз. Ошондой эле Адай, Балбырауын, Көрө кулу деген сыяктуу белгилүү чыгармаларды ойноп келебиз. Андан тышкары ошо орус эл музыкаларында жана кинолордун саундтректерин айтып атпайбызбы? Элдик чыгармаларды ошо домбурага да салып, домбура менен бүгүн бир номер жасап келгенбиз. Алдыңкы мүнөттө буюрса күбө болобуз, Сөз түрдө. Мен комуз тууралуу сурагым келет экөөңүздөрдөн тең. Комузду ар дайым ойноп туруш керек деп айтышат. Ошондуктан күнүнө канча убактыңыз кетет ушу комуз менен атайын ойноп машыкканга? Мындайда, эгер бул биздин кесибибиз, бул биздин ушул кичинекей кезибизден бери тандаган кесибибиз, анан күнүнө 1, 2, 3 күн ойнолбой калса колдорубуз тырышып, баш ийбей калат да бизгечи. Ошон үчүн комузду күнүгө кармаш керек, туура айтасыз. Күнүгө жок дегенде 2 саат, 3 сааттан отуруш керек, колдон келсе андан көп дагы отуруш керек да. Мисалы үчүн, токтой комузду канча саатка чейин черте аласыздар? Негизи бул адамдын көнгөнүнө жараша болот да. Бул деген туруп эле дароо эле 10 саат машыгып салса болбой калат, колдорго күч келип, тарамыштары үзүлүп кеткенге чейин болгон музыканттардын колунун тарамыштарынан кыймылдагыс болуп калат да. Ошондуктан бул акырын-акырындан биринчи жарым саат, 1 саат, анан 2 саат, 3 саат ошентип көбөйтүп отуруп, анан канчалык көп машыкса ошончолук жакшы. Мен дагы бир айткым келет. Сиздер видеодо мына өзүңүздөр эле видео тартат экенсиздер да. Бул нерсени профессионалдуу деңгээлге чыгаргыңар келеби? Атайын бир клип сыяктуу тартып, ошону телевиденияларга берип, мен оюмча абдан хит эле болот да бул нерсе. Жакшы деңгээлге алып чыксаңар. Туура айтасыз. Сонун болот, комуз деген ар дайым сонун да. Бул нерседин биздин да оюбузда болгон. Азыр Кудай буйруса ошол жакшы номерлердин үстүндө ошондой профессионалдуу деңгээлде сиз айткандай студияда иштеп атабыз. Буйруса кийин алдыңкы убактарда көп болосуздар деген ойдомуз. Азаматсыздар. Ал эми сиздерди ушинтип үйрөткөн устаттарыңыздар ким? Албетте, биздин ушу баарына белгилүү болгон Акка комузчулар ансамблинен чыкканбыз. Ошонун солисттери болуп эмгектенип келебиз. Бул ансамбльде биздин жетекчибиз Суйркулова Ирина Балтабаевна деген мугалимибиз жетектеп түзгөн. Ушул ансамбльде ошол эжекебиздин колунда тарбияланып, чоңоюп, ушул деңгээлге жеттик деп айтсам болот. Терең азчылык, келиңиздер анда домбура менен дагы бир шиңгил таштап ийиңиздер. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр күтүп алыш керек. Домбурада ойнош кыйынбы же комуздабы? Ар бир гитарада деп койбойсуз. Кыйынчылыктар бар. Мисалы домбурада өзүңүздөр көрүп турган бул пернелер деп коет, латтар музыкалык тил менен. Ушулар бар да, анан кийин фальш ноталар жок болот да, мындача. Оңоюраак болот. Комузда мындай нерсе жок. Кулакка салып, угуу сезим күчтүү болуш керек да. Демек комузду ойногон кыйын экен. Кыйын, мында да кыйын, мында да. Келиңиздер.
Болчолор, баракелде. Чынында мыкты таланттар. Рахмат таңерте ушинтип жалпы биздин теле көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап керек болсо өзүңүздөрдүн алтын болгон убакытты бөлүп, бизге келип эфирге маек куруп, жакшы өзгөчө номерлерди аткарып бериңиздерге, жакшы номерлерди күтөбүз. Талантыңыздарга тайзы, мен айткандай сөзсүз түрдө профи видео тартып, биз клип күтөбүз эфирден. Аселен ашып түшүңүздөрчү бир. Эмнелерdir, Рахмат, бүгүн бизде өзгөчө таланттар болду, эл таланттары десек болот. Интернет баракчаларында өзгөчө музыкаларды жараткан Каныбеков Элеман жана Мелисбекова Чолпон биздин эфир улан өрөт.